Videonun ылдыйында колду баскан ар бириңиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Травматология, ортопедия жана илимий сүйлөө борборунун мурдагы жетекчиси Сабырбек Жумабеков кызматтан алып салышына нааразы болуп митинг өтүп жатат. Алардын негизги талабы Жумабековду кызмат ордуна кайра коюшун. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин таластыктар деп эли бөлгөнүнө жооп берүүсүн, министрлик кызматтан кетүүсүн талап кылып чыгышты. Ал эми Сабырбек Жумабеков илимий изилдөө институтунун жоюлуп жатканына нааразы экенин айтып, ортопедия борборун дүйнөлүк деңгээлге жеткирдик. Мен министрге мени эл кызматтан алып кой, борборду жойбо дедим. Анткени мааниси чоң. Муну жөнөкөй оорукана кылып жатат деди. Травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун мурдагы жетекчиси Сабырбек Жумабековду колдогон митинг Бишкекте өтүп жатат. Алар президент Садыр Жапаровдун кайрадан Жумабековду ордуна калуусу жана саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан кетүүсүн жана кечээ таластыктар деп аймактык маселени көтөрүп чыкканына жооп берүүсүн талап кылып жатышат.